أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ثم أما بعد Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Алла Таалам бизди жансыз кылбастан инсан кылып, жүрөгүбүзгө иман тартуулап, өзүнүн буйруктарына моюнсунган пенде кылып жараткан Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарлар султаны, пайгамбарлар акыркы пайгамбар болгон, Kıyamet günü şafatın eğisi olgan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salat baylar olsun. Ar bir pende jada kalsa Peygamberler kıyamet günü öz jakasın kutkarı menen alektengen mezgilde Peygamberler Sultanı Muhammed Peygamberimizge şafaat berdi eken. Oşondoy uluu Peygamberge ümmet kılgan Kuday Taalaga çek şükürler olsun. Assalamu aleykum, urmattуу atalar, avalar, urmattуу jakın alsan kelgen konoktor. كما جاء في الأخبار أن الجمعة حج المساكين وسيد الأيام күндөрдүн улуусу болгон Sayyidil Ayyam болгон жума күнүңүздөрдү Алла Таалам куттуу, берекеттүү кылган болсун. Алла Таалам басып келген ар бир кадамыңыздарга жакынданбы, алыстанбы басып келген болсоңуз, Кудай Таалам хасанат, сооп, даражалар жазган болсун. Албетте ар бирибиз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, "Күллү бани адам хата ва хайрул хата ат-таввабун." Ар bir адам баласы хата кетирет, адашат, кемчилик кылат, күнөөгө батат. Бул адамдын фытратында, табиятында бар нерсе экен. Бирок ошол ката кетирүүчүлөрдүн ичинен эң жакшысы катасын сезгенден кийин тооба кылгандар дейт. Мына ошол тооба кылган күн, тообалар кабыл болгон күн, убакыттар ушул күндөр, ушул убакыттар экен. Алла Таалам бүгүнкү жума күнүңүздөрдү куттуу, берекеттүү кылган болсун. Бүгүн өзгөчө күн. Ankeni Zulhiccanın mındayça aytkanda bir kança күндөн кийин Arafat günü kelatат. Arafat günü ошондой эле күндөрдүн эң улуусу, ошондой эле майрам болгон Курбан айт келатат. Алла Таалам бүгүнкү дуа тилектерди Алла Таалам кабыл кылган болсун. Бүгүн сиздер менен өтө маанилүү bir тема. Темалардын баары биз үчүн өтө маанилүү. Ошондой болсо дагы жылына bir келген майрам болгон, biz üçün Kuday Taala'nın tartуу kılgan çoğun niamati, ırayımı, tartuusu belegi olgan bul Kurban ayt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Madinaga köçüp kelgende Madinadagi kalktın şan şököt menen mındayça aytkanda tabiatка toora kelbegen, adamdın ahlagına, adep ahlagına, şariatına toora kelbegen mayramdарын көрүp, эмне дейт? Ушул майрамдардын ордуна Алла Таалам силерге дагы жакшы бир майрамды тартуулады деп Курбан айт менен орозо бүткөндөн кийин орозо айт майрамды бизге Алла Таалам бизге чоң белек кылып бергени бизге сүйүнчүлөйт. Мына ошол Курбан айттагы чалына турган эң негизги ибадат бул курбандык ибадаты. Бүгүн сиздер менен ошол курбандык ибадаты боюнча сөз кылабыз. Курбандык намаз окуйбуз, орозо кармайбыз, зекет беребиз, ажыга барабыз, жана Кудай Тааланын бизге парз кылган соо иштерин эмне кылып келебиз, аткарып келебиз. Алла Таалага намаз окуп жакындайт экенбиз, орозо кармап жакындайт экенбиз, зекет, садакаларды берип жакындайт экенбиз. Мына ошондой бир баары бир түр эмне экен, бул ибадаттардын баары Кудай Таалага жакындаткан бир курбандык деген маанидеги ибадаттар экен булар. Kurban деген сөздүн негизги мааниси сөздүк лексикага карай турган болсок, каф, ра, ба тамгасынан куралган курб, жакындоо, жакындаткан амал деген мааниге келген сөз экен. Демек, намазда Кудай Таалага жакындатат, Аллахтын ыраазычылыгына жакындатат, орозо, зекет, ушул сиздин кылган амалдарыңыз Кудай буйруса ниетиңиз туура болгон болсо, булардын баары Кудай Таалага жакындаткан бир ибадаттар. Бирок дагы бир ибадат бар экен, аты өзү жакындаткан деген, жакындаткан, Аллахка жакындаткан бир ибадат бул Курбан ибадат экен. Намаз, орозо, зекет сыяктуу ибадаттардын баары, ушу сыяктуу ибадаттарды карай турган болсок, ибадаттар экиге бөлүнөт экен.
birinchi tür ibadаттар ар бир пайгамбарга хас, өзгөчөлөнгөн, ошол пайгамбарга үммөтүнө парз болгон, буйрулган ибадаттар анан жалпы адамзатына буйрулган ибадаттар болуп бөлүнөт экен. Мисалы, Куранда Алла Таала «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям». О иман келтиргендер деп сизге бизге кайрылып туруп, силерге мурунку коомдорго кандай парз болгондой, силерге дагы орозо кармоо парз болду дейт. Мына. Демек мурунку коомдордо орозо ибадаты бар эле дегендей. Мурунку коомдордо өздөрүнө ылайыктуу Алла Таалам намаз ибадатын буйруган. Мына ошондой ибадаттар да бар. Анан кээ бир ибадаттар пайгамбарыбызга өзгөчө, башка пайгамбарларга өзгөчө бир ибадаттарда буйруган экен. Курбандык ибадаты адам ата жаралгандан тарта акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы үммөтүнө чейин улана турган ибадат экен. Курбандык адам менен чогуу жаралыптыр деген мааниде. Куранда Алла Таала бисмиллахир-рахманир-рахим «Ва ликулли умматин жаална мансакан». «Ва ликулли умматин жаална мансакан» ila ahirlaya. Kur'an ayetinde Allah Teala biz ар bir ümmetke kurbanlık ibadatın buyurduk deydi. Demek adam atadan tartıp kelatkan bu ibadat eken. Balkim kandayda bir şekli özgörüşü mümkün. Bizim paygambarımızga çeyin kebir paygambarlarda kurbanlık ibadatının şekli başkaça boluşu mümkün. Oşon üçün paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem бұл құрбандық ибадаты Ибрахим пайғамбардан қалған жөрөлгө деген мағынада айтқан сөз бар. Ибрахим пайғамбардың сүннөтү, бұл Ибрахим пайғамбардан қалған бір жөрөлгө. Ошол Ибрахим пайғамбарға келгенден кейін бұл 4 түлік құрбандық, мындайча айтканда мал жандыққа тоқтогон. Кыскача өтөлү адам атанын учурундағы болгон құрбандық караңыздар. Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде бисмиллахир-рахманир-рахим وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ila ahirlaya. Allah Taala adam atanın uğullarına kurbanlık çalууну buyurdu. Mına oşonda uğulları kurbanlık çalat. Biri Kabil, ikincisi Habil. Biz Abıl dep koyabız. Kabil, Abıl. Mına oşol Kabil menen Abılga Kuday Taala kurbanlıkты buyurganda Kabil özünün emgek kılgan oşol mehnetinen, emgeginen, mındayча айткан дыйканчылыгынан курбандык кылат. Дыйканчылыгынан. Ал эми Абыл болсо, бул мал чарбачылыгынан бир кочкорду курбандыкка чалат. Алардын учурунда ошол курбандыктардын алып барып коет, койгондон кийин асмандан бир от түшөт экен дагы, кимдики кабыл болгон болсо ошону күйгүзүп кетчү экен. Ал эми кабыл болбогондун курбандыгына келип туруп, баягы күйгүзбөсөм кайра кайтып кеткен болсо, бул кабыл болбогондун белгиси экен. Мына ошентип Кур'анда Алла Таалам бирөөсүнүкү кабыл болуп, экинчисинин курбандыгы кабыл болбой калды деген маанада бизге кабар берет. Уланысында Алла Таала кимден? Таква инсандардан. Ниети туура Кудай Таала болгон ыхласы, ниети туура болгон таква инсандардан кабыл алат деп Алла Таала кабар берет. Демек, кабылдын курбандыгы кабыл болбой калды дейт. Кабылдын түшүмдөн берген курбандыгы кабыл болбой калды. Эмнеге десе, баягы түшүмдүн начар бөлүгүнөн алып келген. Начар бөлүгүнөн алып келген, жакшысынан эмес. Ал эми Абыл бул жандык, бул мүлк, бул байлык бардыгы Кудай Таалам берген, мага берген аманаты, ошол аманаттан өзүнүн ээсине эң жакшысын курбандык кылам деп, жакшы кочкорду Кудайга курбандык кылган эле.